15 февраль Ооган ардагерлер үчүн өзгөчө күн. Дал ушул күнү Ооган жергесинен советтик армия чыгарылган. Бул күнгө карата Каракол шаарында атайын иш-чара өтүп жатат. Эскерүүгө курман болгондордун жакындары, Ооган согушунун ардагерлери, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Анда Ооган ардагерлери кан майданда каза болгон жолдошторуна эскеришип, алар үчүн атайын эстеликке гүл чамбар коюшуп, Куран окулду. Дээрлик 10 жылга созулган бул апаатта миңдеген адамдар каза тапкан. Ошол мезгилде армияда кызмат өтөп жаткан СССРдин курамына кирген мамлекеттерден жаш жоокерлер бул согушка тартылган. Ал кездеги жаштар бүгүнкү күндө 70 жашка таяп калды. Алардын катарында Баатырбек Элебесов дагы бар. Ал 1980-жылы аскердик кызматын өтөө учурунда 20 жашында барган. Эрдиги айтылып, көкүрөгү медалга толуп турса дагы, ал күндөрдү унута албайт. Ал убакта деген азыркыдай контракт деген жок болчу, бизде приказном порядке деген бар болчу. Приказ менен жиберилгенбиз, ошол менен башталып иштеп келдик. Бир операцияга кетип баратканда ушу бир жерден атылып атат. Ошого биздин прапорщигибиз бар болчу, командир взвод. Командир взвод 4 баланы алып астыга кеткен. Астыга кетип баратканда ошо жарылганда прапорщиктин бир бутун полностью өтүк менен жулуп кеткен да. Учурда Каракол шаарында 55 Ооган согушунун ардагери бар. Алар мамлекеттен ай сайын жөлөк пул алып турушат. Андан сырткары жергиликтүү бийлик тарабынан даталуу күндөрү ар тараптуу колдоолор көрсөтүлөт. Каракол шаардык мэриясы тарабынан жылыга материалдык жардамдар көрсөтүлүп келет. Быйыл дагы 245 миң сом бөлүнүп, ушу материалдык жардам акчалай сыйлыктарды бердик. Андан сырткары ушу үй бүлөсүндөгү жетишпеген үй бүлөлөргө дагы өзүнчө жардамдар да берилип турат. Катышуучулар жыл сайын азайып келатат сандары. Мына жесирлердин саны көбөйүп, азыр уже 25ке чыктык. Ошонун баары мына жыл сайын келебиз, ушу жерге келип, күйөөлөрүбүздү эскерип кетебиз. Ошолорду көргөн сайын биз аябай бизге оор да. Коммуналдык услугаларга көп эле жеңилдиктер бар болчу. Андан кийин анын баарын алып салды. 6 миң айына берип атчу. Тирүү кезинде анын баарын алып турчубуз. Алып бүткөндөн азыр ал өлгөндөн кийин 14-жылы каза болду жолдошум. Ошондон кийин эчтеке албай калдык. Сразу токтойт экен. Маалыматка ылайык, согушка Кыргызстандан 7 миңден ашуун жоокер барып, 252си курман болгон. Ал эми Ысык көл облусунан 750 жоокер чакырылып, кандуу согушта 24 жоокер кайтпай калган. Учурда облуста 400дөн ашуун Ооган согушунун ардагери бар. Медербек Кеңешев, Илич Касейнов, Каракол шаары.